Саламатсыздарбы? Түз эфирде BBC Кыргыз кызматынын берүүсү, эл жана спорт жаңылыктары менен таанышыңыздар. Дамастын козголоңчулар кармап келген аймагынан кутулуп чыккандар. Сириядагы согушту токтотууга багытталган дипломатиялык аракеттер ыкчам жүрүүдө. Миллиондогон ашуун мусулмандар ажылык зыяратын аткаруу үчүн Меккага бет алууда. Былтыркыдай тополоңду болтурбоо үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Эмне себептен айрым аба каттамдарында Samsung мобилдик телефонун киргизбей жатышат. Бул жана башка технологиялык жаңылыктар бүгүнкү берүүбүздө. Орусия менен Америка Кошмо Штаттары Сириянын бүтүндөй аймагында ок атышууну токтотууга жетишели деп алпырышууда. Мамлекеттик катчы Джон Керри менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевада жолугушуп сүйлөшүү жүргүзүүдө. Сунуш кылынган келишим боюнча Алеппага жана башка курчалган шаарларга көбүрөөк гуманитардык жардам өткөрүлмөкчү. Алардын бири болгон Муат Хамия аймагында 4 жылдан бери курчоодо калган жөн жай тургундар эми гана чыгып кетишүүдө. Сириядагы Муатхамия шаары курал-жарак жана жоготууларга толгон. Бириккен Улуттар уюмунун айтымында бул үй-бүлөлөр 4 жыл бою курчоодо калган. Тамагынын тартыштыгынан улам тургундар ачарчылыкка туш болуп, айрымдар аргасыз чөп жеп жамбагышкан. Бул жерге келген балдардын көбү жаш болгондуктан ал кыйынчылыктар эсинде калган эмес. Согуш жана ачарчылыктан улам бул адамдар жер которууга мажбур болгон. Балдар, ата-энелер байрам болуп жаткандай кийингени менен алар кайгырып турат. Азап-тозокту артка калтырдык дейт бул аял. Чынында эле тургундар башынан кыйынчылыктарды өткөрүштү. Умаймандын 2 баласы жана 2 небереси согушта каза тапкан. 2 балам үчүн жүрөгүм ооруйт. Алар тамак издеп кетип кайра кайтып келген жок. 2 неберем отурган үйгө ракета тийип, имараттагы 5 кишинин баары мерт кеткен деди ал. Сириянын өкмөт күчтөрү шаардан чыккан адамдардын баарын текшерүүгө алды. Келишимди урматтап, оппозициянын өкүлдөрүнө тийген жок. Убакыт көп өтпөй тараптар чогуу сүрөткө түшүп башташты. Бул адам тууралуу эмне деп ойлойсуз? Формасында Асадтын сүрөтү бар экен. Мен аны жек көрбөйм. Ал да адам, сириялык киши. Мен да сириялыкмын. Мен бизди өлтүргөн, химиялык курал колдонгондордун жоопкерчиликке тартылышын каалайм деди ал. Согуш качан токтойт? Менимче Асад кеткенде токтойт деди бул тургун. Айрым козголоңчулар шаардан жөн жай тургундар менен чогуу чыгып кетүүдө. Бул согуш дагы көп жылга уланышы мүмкүн. Бирок Муатхамия каласында ал токтоду. Сауд Аравияда жылдык ажылык зыяраты башталды. Мекка менен Медина шаарларында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Өткөн жылы элдин көптүгүнөн жүздөгөн кишилер тепсендиде калып курман болгон. Алардын көбү ирандыктар эле. Кабарчыбыз Салин Набил Меккадан баяндайт. Дүйнөдөгү эң чоң ажылык зыярат аскердик машыгуу менен башталат деп ойлобойбуз. Бирок Сауд Аравиянын бийлиги коопсуздук даярдыктарын дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга көрсөтүш үчүн Мекке шаарында аскердик парад өткөрдү. Өткөн жылы миңдеген зыяратчылар тепсендиде калып курман болгону айтылат. Ал күнү Иран 400дөн ашуун ажылык сапарга барган жарандарын жоготкон. Быйыл Тегеран Сауд Аравиясы зыяратчылардын коопсуздугун камсыз кыла алган жок деп ажылык сапарга жарандарын жөнөткөн жок. Сауд Аравия болсо бул дооматтарды четке кагууда. Ирандын өкмөтү ажылык зыярат учурунда жыл сайын нааразылык акцияларды уюштуруп келет. Ажылык зыяратты саясатташтырып жатат. Бирок Сауд Аравиясы бул кадамдарды сындап келет жана ага жол бербейбиз. Өткөн жылы тепсендиде курман болгондордун аты жөнүн аныктоо чоң кыйынчылыктарды жараткан. Ал себептен быйыл зыяратчыларга өздүгүн аныктай алган заманбап билериктер таратылды. Бул технология аркылуу зыяратчы адашып кетсе, же жаракат алса, анын аты жөнүн тез арада билип алса болот. Бул билериктер чөнтөк телефондогу программага да байланат. Эгерде телефонуңуздагы программаны ачып, билериктеги баркодко такасаңыз, зыяратчынын өздүгүн аныктап алсаңыз болот. Аты жөнү, улуту, паспорт номери жана башка маалыматтарды ала аласыз. Демек сиздин атыңыз Ахтар Хусейн хан экен. Индиядан болосуз, туурабы?
Сауд Аравия быйылкы ажылык сапарды ийгиликтүү өткөрүш үчүн жаңы технологияны колдонуп, кошумча күчтөрдү да тартты. Бирок 2 миллионго чукул зыяратчылардын коопсуздугун камсыздоо оңой эмес. Бул жана башка жаңылыктар биздин bbc-kыргыз.com сайтыбызда турат. Жаңылыктарды улантабыз. Түндүк Корея 5-рет бул жолу чоңураак көлөмдөгү өзөктүк куралды сынактан өткөргөнүн дүйнө лидерлери кескен айыптап чыгышты. Жардыруу күчү 5 балдан ашкан жасалма жер титирөө жаратты. Окуя коммунисттик режимдеги жабык мамлекет Ким Чон Ындын жетеги алдында өзөктүк программасын өөрчүтүп жатат деген кооптонууларды күчөттү. Интернеттеги Facebook социалдык тармагы Вьетнамда напалм чабуулунан качып бараткан кыздын сүрөтүн өчүрүп, өз милдетинен аша чаап кетти деген айыпка жыгылды. Бул сүрөт Вьетнам согушу учурундагы эң таанымал сүрөттөрдүн бири. Балдар порнографиясы менен тарых ортосундагы айырманы билбеген компания эркиндикти чектөөдө, деп жазат норвегиялык гезит. Дүйнөдө күн сайын илимий технологиялык ачылыштар жана жылыштар жасалууда. Алар тууралуу кезектеги клип берүүбүздө баяндайбыз. Түштүк Кореянын Samsung компаниясы Galaxy Note 7 аттуу чөнтөк телефондорун дүкөндөрдөн кайтарып алды. Буга чейин бул телефондордун батареялары электр кубатына толуп жатканда жарылып кетүүдө деген кабар тараган. Өткөн айда 10 башка мамлекетте сатка коюлган телефондор артка чогултулууда. 3 австралиялык аба компаниялары коопсуздукка таянып, бул телефондорду учакта колдонууга тыюу салды. Pokemon Go аттуу оюнду чиркөөдө ойногон орусиялык жаран 5 жылга абакка кесилиши мүмкүн. Видеоблогер Руслан Соколовский диний ишенимдерди мазактады деген айыптоо менен камакта отурат. YouTube баракчасында 300 миңден ашуун көрөрманы бар Соколовский буга чейин Орусиянын православ чиркөөсүн сындап видео чыгарган. Ал айыптарды четке кагып келет. Орус аскер күчтөрүнө кызмат өтөгөнү кошулган эки робот. Москва шаарындагы Армия 2016 аттуу курал-жарак көргөзмөсүндө Федя менен Гоша алгачкы жолу эл астына чыкты. Эки робот аскердик операцияларга катышпайт, алар жоокерлердин көңүлүн ачыш үчүн жасалган. Адистер Федя менен Гоша сүйлөшкөндө жакшы көрөт дешет. Лондон шаарында Джеймс Бонд көркөм тасмасынан алынган жабдык ачыкка чыкты. Заманбап футуристик дрон кеме саатына 100 чакырым ылдамдык менен жүрө алат. Британиянын деңиз флотунун айтымында 360 градус камера, GPS система жана радар менен камсыздалган кеме субмаринага каршы күрөш жүргүзө алат же чалгын операцияларына колдонсо болот. Эми спортту паралимпиялык жаңылыктардан баштайлы. Оюндарда атлеттер 50 алтын медаль үчүн күч сынашууда. Медальдардын саны боюнча Кытай алдыда келатат. Өлкөнүн атлеттери 21 медаль алып, анын 8-и алтын болду. Кытайлык Ли Шахуан аялдардын 100 метрлик жарышында жаңы рекорд койду. Экинчи орунда 6 алтын медаль алган Британия турат, андан кийин Өзбекстан жана Бразилия турушат. Премьер-лиганын 4-чү айланпасы эртең башталып, Олд Траффорд стадионунда Манчестер Сити менен Манчестер Юнайтед клубтары беттешмекчи. Арсенал менен Саутгемптон, Ливерпуль менен Лестер Сити жана Уэст Хэм менен Уотфорд клубтары дагы таймашат. Дем алыш күнү болсо Челси Уэльске барып, Свонзи Сити менен ойнойт. Жаңылыктардын соңунда атайы кам көрүүгө муктаж болгон Пил тууралуу. Бул мындайча айтканда бут кийимди 41 жашка чыккан Шанти аттуу Пил үчүн атайы жасап беришти. Ал кишилер сыяктуу эле артриттен жабыркап келет. Бул илдетке кабылган Пил үчүн биринчи жолу мындай технологияны колдонушууда. Бул кийим ооруну азайтып, Пилге бир топ жеңилдик алып келет экен. Пилдер дагы картайып, артритке кабылат экен. Бул жана башка жаңылыктарды интернет сайтыбыздан окуңуздар. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку жаңылыктарды, ошондой эле видео, сүрөт баяндамаларды дагы таба аласыздар. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.